Арбаңыздар, Алатоолук қалың жұрт. Өмір бізден өтіп кетсе, ел эмгектен ескерет деп, атақтуу жазуучу Алы Токонбаев бекеринен айтпаған шығар. Бүгін Кыргыз жергебизде аттың кашкасындай таанымал Залкар комузчу, Кыргыз Республикасынын эл артисти маркум биздин агабыз Фахридин Баяков арабызда болгондо 70 жашка толмок. Бүгүн ушул жалпы Фахридин агабызды жанында жакын жүргөн өмүрлүк жары, кыздары, неберелери, ошону менен бирге ушул өмүр өткөнгө чейин чогуу иштеген кесиптештер, агайынелер, эл тааныган, элге белгилүү болгон инсандар бүгүн биздин студияга келип отурат. Өмүр кайрыгы аттуу көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Чу дегенде ушул сөз башын филология илимдеринин доктору, Ош мамлекеттик университетинин ректору, биздин чыныгы кыргыз элибиздин таанымал чыгаан уулдарынын бири Каныбек агай бул жака келип отурат. Куш келипсиз. Агай эми ушул чейрек кылым агайдын өмүрүнүн баардыгы ошол Ош мамлекеттик университетинде байланыштуу да. Ошол жерде өмүрү көз өткөнгө чейин иштеди. Эми агай жөнүндө өзүңүз баштап берсеңиз. Ош мамлекеттик университетинин профессору Залкар комузчу Фахридин Баяков агайыбызды эскерген отурабыз. Себеби баягы өмүрү бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин деп агайыбыздын калтырган изи, эмгеги, шакирттери, кыргыз элине арнаган бүтүндөй бир жан дүйнөсү баары бир бүгүн дагы биздин арабызда жашап атат. Себеби мен айтар элем, мына агайдын өмүрүнүн эң гүлдөп турган мезгили, өркүндөп турган, тажрыйбага толуп турган, акыл эске толуп турган мезгилинин баардыгы Ош мамлекеттик университети менен болду. Мына искусство институтун бүтүп келип, андан кийин бир топ райондордо иштеген экен агай. Ошол маданият үйлөрүндө, тиешелүү бир чыгармачылык мекемелерде. Андан кийин Ош университетине келгенден кийин агай өзү башында негизи бир вокалист катарында ырдагандарын билем мен мындай адис болбосом дагы. Андан кийин ушул негизинен өмүрүнүн баардык лейтмотиви, өмүрүнүн бир түз сызык менен аны коштоп жүргөн бул комузчулук өнөр болду деп айтсам болот да. Мына биздин түштүк жергесинен комузчулар саналуу гана. Мына Болуш Матазимов бар, Фахридин Баяков, мына Саадабай Шабданов, бул жерде Баяман Калгулович отурат. Бир топ комузчуларды биз мындай колубуз менен эсептей турган комузчулар бар да. Ошол комузчулук өнөрдү профессионалдык деңгээлге жеткирип, ар бир кыргыздын күүсүн, болгондо дагы Залкар күүлөрдү, бир эле кыргыздын күүлөрү эмес, казактын дагы күүлөрүн ийине жеткирген, жогорку чеберчилик менен аткарган, ар бирине деталына чейин мыкты өздөштүргөн агайыбыз эле да. Агайдын аткарган мына чеберчилигин, агайдын комузчулук өнөрдөгү өзгөчө талантын эске алып учурунда мамлекетибиз эмгек сиңирген артист, андан кийин кыргыз эл артисти деген наамдарды берди. Өзүнүн комузчулук мектебин түзгөн деп айтсак болот. Себеби ушул биздин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде ушул комуз боюнча дагы сабактарын берип, өзүнүн шакирттерин өстүрдү. Мына азыр бир топ шакирттер дагы бул жерде отурат. Ушул агайдын колунан таалим алып, агай менен чогуу бирге жүрүп, анын жеке бир мындай кеңештерин, кеп кеңештерин алган, агайдын мындай чыгармачылык мектебин өздөштүргөн адамдар пайда болду да. Анан эми агайдын өз жөнүндө айта турган болсок, ушул ар бир кылган ишине өтө маани берген, анан өзгөчө баардыгы эле бүгүн эскерсе керек. Агай ушунчалык таза кийинип, дайыма ушул кыл жугузбаган кийимине дагы ушундай бир интеллигент, бирөөгө бир жакшы сөзүн, жаман сөзүн айтпаган, ушундай бир маданияттуу кыргыздын эң алдыңкы интеллигент мырзаларынын бири деп айтсак болот. Улуттук өнөрүнүн туу чокусунда бул комузчулук өнөрү тургандан кийин биз андай инсандарды дагы дайыма ошо кадырлап, сыйлап, урматтап, аларды эскерип, алардын эмгегин кайра элге жеткирип турушубуз керек деп ойлойм. Каныбек агайдын айткан сөзү ушул жалпы эле агайдын жаштыгы, өмүрү, үй бүлөдөн эртең менен туруп келген ишинде ал жерде артында калган чоң көч сабагында калды. Эми ушул баягы кыздын 40 чачуулук деп коет. Агайдын өзүнүн окуучусу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, биздин эжеке Аптап Нышановадан агайдын өзүн үйрөтүп кеткен күүлөрүнөн бир дугалыкта андан кийин кеп туулап кетсек. Агайдын өтө талаптуу катуу койгондугу бизге азырга чейин бизге ушундай жакшы таасирин берип келатат да. Анан ушул агайдын дагы бир өзгөчөлүктөрү
кыргыздын күйлөрүнө кандайдыр бир жагымдуу, бир ыңгайлуу кайрыктарды кошот эле. Анан ошондо азыр мен ойноп берейин деген күм Борбиевдин Таң булбулу деген күүсүн үйрөткөн. Ошондо бир ыңгайлуу кайрыктарды, кол ойнотмолордун бир сулуулуктарын, башкача бир кайрыктарды кошуп үйрөткөн да. Ошону азыр эми Факырдин Баяковдун варианты болуп калган. Ошол агайдын вариантында мен Таң булбулун ойноп берейин. Эжеке, сизге чоң рахмат. Эми мына биздин жаныбызда Кыргыз Республикасынын эл артисти, акын, дастанчы, Ош мамлекеттик университетинин профессору, биздин устатыбыз Жолболду Алыбай агай болуп турат. Бул Факырдын экөөбүз ушу өткөн кылымдын ушу 67-жылдарынан бери доспуз, таанышпыз. Мына илгери ошол жылдары Бишкектеги искусство институту ошондо жаңачылып калган да. Анан Факырдиндер мына биздин ушу Ош мамлекеттик университетиндеги музыкалык факультетине келип киришкен булар. Жана клубтук бөлүмгө. Анан кийин Пактада бирге болгонбуз да. Анан эле Пактадан келгенден кийин эле буларды анда Фрунзе деп коет эле. Анан ошол жака алып кетип, анан биякта калган баарыбыз өкүнүп, алам кылып мындайча айтканда. Ушу көперде болгондо биз да ошол жака барып окуп калмак экенбиз деп көпчүлүк студенттер абдан атын кылышкан да. Анан ошондо Факырдин анан ошол Бишкектен бүтүп келген. Мына биз ошондон бери таанышпыз да. Мына кийин жогору жакта айтылгандай Факырдин менен биз көбүнчө ушу кароолордо, анда кароолор көп болот эле. Ошондо желеде көп кошо жүрүп калдык. Анан өзгөчө ушу Факырдин мына азыркы Ош мамлекеттик университетинин музыкалык факультетине мугалим болуп келгенден баштап кайрадан жакындан тааныш болуп,
жакындан дос болуп, бири-бирибизди сыйлап, урматтап жүрдүк да. Эми бул факырдын кептин ачыгын айтып коюш керек, урматтоого татыктуу адам болчу да. Эми мындай таланттар чанда кезигет. Биз мойнубузга алышыбыз керек. Комузчулар көп Кыргызда. Бирок Факырдиндей так черткен улуу залкар комузчулар саналуу эле да. Мына ошон үчүн анан Факырдин элге таанылып, анан Факырдинди эл кадырлап, сыйлап, мына өмүрүнүн акырына чейин ооздорунан түшүрбөй баягы колдоп келишти. Мына Факырдиндин бул жагынан пешенеси бар экен. Мына биздин аяшыбыз Үмүт, мына өзү дагы ушу биздин искусство факультетин бүткөн бир кезде. Мына өзү дагы жакшы ырчы, мына өмүр бою ушу телевидениеде иштеп жүрөт. Ушу шарт түзүп берип Факырдинге. Мына Факырдинди бөпөлөп өстүрүп, мына жогору жакта биздин ректорубуз Каныбек айткандай, баягы жакасына кири жугузбай жүрөт эле деп атпайбы? Ошо кири жугузбаган адам ушу Үмүт. Анан биз турмушубуздан биз билебиз, аны эгер аялдарың жашы чыкпай калса, кор болгон адамдар көп. Ошон үчүн эми бул жерде мына Үмүткө биз чоң рахмат айтып коюшубуз керек. Мына жыл айланпай, мына Факырдиндин бир канча жолку эскерүү концерттерин мына бердирип атат. Бул да ушул Үмүттүн баягы Факырдинге болгон сый урматы да. Эң туура айтасыз. Сизге чоң рахмат. Эми дагы буйруса бул эле эскерүү менен эмес, биз дагы Факырдин агайдын буйруса келечекте мына алдында турбайбы, биздин алдыбызда агайдын өзү менен, үй бүлөсү менен чогуу үйдө жашаган баягы элдик аспаптар. Ал жалгыз эле комуз менен чектелген жок, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына биздин тажик эл аспабы, өзбек туугандарыбыз дагы, эми башка улуттагы азербайжандар, түрк туугандар дагы чертип жүргөн мына дутар, ырбап турат. Буякта биздин канатташ казак элибиздин домбурасын черткен, гитара черткен, кыскасы ошол кыл тагылган аспаптардын баарын агай так черте билген. Эми калган кепти мына биз өмүрлүк жары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин мындай айтканда устат эжекебиз эл-тээр мамлекеттик теле радио компаниясынын ушул түптөлүшүнө дагы чоң салымды кошкон биздин айтылуу Үмүт Ташматова эжекебизден билек. Эми алгачкы кандай таанышуу болду эле негизичи? Таанышууга кайрылалы. Себептен таанышуудан башталды да баардык нерсечи. Рахмат. Биздин эми таанышуубуз мына 70-жылдарга туш келип калган. Жана Жолболдек айтып өткөндөй, бул жерге ошол музыкалык педагогикалык факультетте экөөбүз кошо тапшырып калдык. Анан Жолболдек айткандай, бизди таштап алар Бишкекке кетип калды дегендей. Ошондо көргөм, ошол окууга тапшырып студент болуп жүргөн учурда эле чындап баягы кийген кийими, баскан турганы ушундай мындайча айтканда кычыраган жигит да. Кермуруту керилген. Кермуруту керилген, ооба. Анан тагдыр насип буйруп, ал Бишкектен бүттү, биз бул жактан бүттүк, Оштон. Анан келгенден кийин Фрунзе району деп коет элек, ошол жерде маданият бөлүмүн башкарып, анан мен ал мезгилде телевидение ишке кирип бул жерде иштеп аткам. Алар өздөрүнүн баягы коллективи менен, ансамбли менен концерт коюп келишет эле бизге баягы чакыруубуз боюнча. Анан ошол жерден кайрадан эми мурда таанышканбыз эми. Кайрадан баягы таанышуу кичине мындай жанданып, күчөп дегендей. Сезим пайда болуп. Сезим пайда болуп, ооба. Анан ошол күнү бизде көрсөтүү жок болчу. Кокусунан Бишкектен баягы бир группа артисттер бул жерге келип калган. Кайыргүл Сартбаева, Сейталиевдер. Анан көрсөтүүнү алып барышка туура келип калды. Мен бай көрсөтүүнү алып бардык. Ал мезгилде бизде Темиралы Шералиев деп, ал бизде диктор болуп иштечү эле. Ошол мезгилде Жусуп Толтоев, баары курсташтар да. Анан көрсөтүүдөн кийин биз университеттин фортепианосын алганбыз, кайра алып кирип бердик дагы. Анан жеткирип коелу деп Жусуп менен Темиралы мени Араганскийд остановкага узатышып атат. Таксиге кол көтөрүшөт. Жок, мен таксиге түшпөйм да, автобусту күтүп турабыз. Анан эле остановкага бир баягы мурда эски скорыйлар бар го, алдында шофёр менен врач, анан артында оорулуу жата турганчы. Ошондой токтоп эметип калды. Анан Темиралы айтып калды, барып сүйлөшүпчү. Кирпичный беле деп, мен кирпичный жашайтын эжемкин да, ооба кирпичный десем, анда шофёр менен сүйлөшүп, орус шофёр экен. Анан жеткирип коймой болду деп калды.
скорыйдан мен эч мындай оюма жаман нерсе кеткен жок. Скорыйга отурдук. Анан отурганда эми баягы мен баягы кыз киши деп алдына отургузушпады го депчи. Анан баарыбыз кирдик. Биринчи Темиралы кирди. Анан мен отурдум. Баарыбыз мындай бир орундук. Анан бул жерде эле баягы врачтын эмеси. Анан Жусуп отуруп калды. Отуруп эле анан Жусуп жакыңарды көтөргүлө üşүйсүңөр деп. Ой жерде жантан бир üşүбөгөн эми машинанын ичинде üşүйп элек деп. Ушул сүйлөмдү айтканга чейин эле мына Сулайман тоонун берки четинен машинамды акырындап токтоп калды. Алдына шляпачан бирөө чыгып отуруп калды. Көрсө ал алдына отурган баягы Фахридин экен. Анан баягы тагдыр насибем баягы кандай десем, мен мурда угуп көрүп туруп эми алып качса эле ушинтип эме мындай кылыш керек да, мындай деп кыйын чоң сүйлөчү элем чынын айткандачы. Ошол ошентип кадам жайга кетип калдык. Барсаң айланасы бүт тоо. Каяка кетишиңди билбейсиң. Ушинтип тагдыр насип буйруп дегендей. Тузакка түшүп калган экенсиз. Ошентип үй бүлө куруп, мына 73-жыл болчу. Ошондон бери бай жашап келдик. Мына бир уул, мына 3 кызыбыз. Ал эми баягы адамдык сапатын айтсаң чындап бай өтө чынчыл болчу ал. Мындай жалган сүйлө деп бирдем үйрөтсөң да жалган айта албайт эле. Эми үчүн андай мындай деп мээримдүү ата болчу чындыгында. Камкор. Анан көпчүлүгү бая таза ушундай деп кээде мени кошуп айтып калышат экен, аялынан көп эми. Чындыгында өзү таза болчу алчы. Ушунчалык бай кийимдерине кам көрүп эметип, бай бир жерине бир чаң жугузбай дегендейчи. Анан эми бай биздин үй бүлө ушундай музыкалык үй бүлөбүз. Кээде күлөт элем, бирөөсү комузду кармап, бирөө скрипканы кармап, бирөө фортепиано отурса мага кухня тиет эле депчи. Ошондой музыкалык үй бүлөдө жашадык бизде. Чындап бай жашообуз көңүлдүү болчу. Бай чарчап эметкенде Фахридин күү ойноп калат эле, даже кошуналар айтат эле. Кээде бир таң алышчу эме свет өчүп калат экен биздечи. Свет өчүп калганда ылдый кошунабыз дайыма айтат, свет өчкөндө Фахридин ака күү ойнойт эле, ошону тыңшап отуруп, ушундай рахаттанып депчи. Фахридин комузду колго алат эле да, свет күйгөнгө чейин комуз ойнойт эле да. Ошол мына кыздарым бүт баардыгы музыкалык жакка тарбиялады. Ушундай ата болчу. Азыр мен ойлоп отурам, өтө кызыктуу, жакшы, чыныгы жашоонун башталышын, булактын көзү кантип ачылгандан бери айтып бердиңиз. Буюрса дагы көп сырларды ачабыз. Азыр эми ошол Фахрид агайдын өзүнүн комузу менен өзү черттирип үйрөткөн небереси, бул жерде мына Чолпондун аткаруусунда агайдын үйрөткөн күүлөрүнөн бир дугалык. Чолпон келиңиз. ушунчалык баягы агайдын так черткени мына азыр небересинен деле байкалып турат да. Бизди ушул Ырысбай агабыз Залкар инсандын дагы ушул Фахридин агай жөнүндө айткан жакшы кептери бар экен да. Канча комузчуну угам, бирок Фахридиндей
так таза черткен мен комузчуну көргөн жокмун деп. Демек мына небересине кандай өткөнү көрүп турабыз да. Анан мен баягы жаштыгыбызга, балалыкка кайрылып бир кетейин да. Мен ушул өзүмдүн туулуп өскөн айылым Кызыл Эшме деген айылда, Чоңолайда. Маркум менин өзүм атам Бурхан Акимбеков 82-83 жылдары Ошко музыкалык окуу жайга сен баргын. Анан ошол жерге барсаң, Фахридин деген агаң бар. Ошону тапсаң, ал киши биздин айылда төрөлгөн деп. Мен Фахридин агайды ошондон неме баягы биринчи алгачкы тааныганым ошол мезгилден болду да. Кийин анан чогуу бир туугандай болуп жүрдүк. Эми мен бул сөздү эмне үчүн айтып атам? Бул сөздү биздин коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын курулуш тармагына эмгек сиңирген ишмер, ошол Чоңолайдан чыккан, Чоңолай районунун биринчи акими болгон бул жерде биздин ардактуу агабыз Курбаналы Азимович отурат. Сөздү сизден улайын деген ошо кээ учугунда ошол жактан улап отурам дейм. Жаштыгыңызда чогуу дос болуп жүрдүңүз, тууган болуп жүрдүңүз дегендей. Анан биз билбеген дагы көп бир сырлар сизде жатса керек деп ойлойм. Жакшы болот. Эми Фахридинди мен таанышып билгениме мына 50 жылдан ашык убакыт болду. Жана бул Оштон барып Бишкекте окуп калды. Ошондо бул Фрунзеге барып калды. Биз дагы ошол жерде окуп жатканбыз. Анан өзүбүздүн баягы Чоңолайчы студенттердин өзүнүн бир мындай агымы, жийини болуп, ушундай жакшы неме болчу, ушундай салты бар болчу. Анан ушул Фахридин барып калгандан кийин мен таанышып, сүйлөшүп көрсөк, тууган чыгып калдык. Анан ал баягы мен жашаган, биз чоңойгон Кызыл Эшме айылынан төрөлгөн экен. Жакшы тууган сүрүштүрүп келсек бир топтон болуп калдык эсеби. Анан жакшынакай болуп туруп, ушуну менен жанагы биздин топ менен кошо жүрдү, Чоңолайчылардын тобу менен. Жана жогоруда айтып кеткендей, ошондо эле зыңкыйган жигит болчу, галстук тагынган, шымдары түктөлгөн. Анан бул баягы биздин отуруштардын көркүнү ачып койчу. Ошондо эле ырдайт эле, менин эсимде калган ушу 50 жыл мурдагысы ушул бир жаңыр чыккан, ошо Жамила деген ырдап, ушунан укмуш, ушуну эле сурай берчүбүз, ырдап берчи деп. Автобуста кетип баратканда да суранчубуз. Шуну ырдап койчу, машинада кетип атканда да. Ошентип жүрүп андан кийин мен дагы келип Чоңолайда иштеп калдым, малым да Ошто болду. Кийин биз Ошко келдик. Ошону менен мына 50 жыл катары жакын дос, тууган катары кошо чогуу жүрдүк. Чындыгында бул жигит биз таң калчубуз. Ошо токтоо сөздү карап сүйлөгөн, шашпаган, чынчыл, өтө жакшы тең туш дос болчу. 7 жаш улуу экен да. Азыр эстесем ошо 1983 жылдар. Караколдо, Каракол шаарында, Скөл облусунда. Ошол жерде Карамолдо Орозовдун 100 жылдыгы болду. 100 жылдыгы болгондо бүт ал кезде баягы Советтер Союзунун убагы. Советтер Союзу ошондой жакшы иш-чараларды жакшы өткөрчү абдан. Ал кезде ошо жанагы Ош облусунан бери Нарын, Талас, Түйбүт, Ысыккөлдүн ошол жердеги Борбор шаары Караколда. Ошол жерден анан баарын чогуу чараны өткөрдү. Чоң абдан иш-чара болду. Анан ошол жерден комузчулардын баягы кароосу болду. Кароосунагы болду. Анан кийин ошондо Карамолдо Орозовдун элдик күүлөрдү кылып, Карамолдо Орозовдун өзүнүн күүлөрүн чертип, ошол баягы эме боюнча, жобо боюнча даярданып барганбыз. Анан ошол жерден Фахридин Баяков баш байгени алды. Баш байгени алганда ошол жана Карамолдо Орозовдун Сынган бугу деген күүнү ал сөзсүз программада бар эле да. Дагы сөзсүз аткарылчу күү болчу ошо Сынган бугусу. Ошону ушундай так аткарды. Анан кийин так аткарып, комузу дагы жакшы ушундай укулуктуу мукам чыгып, анан
өзү дагы ушундай салауат ал кезде жаш кези болсо керек. Анан ошо жанагы калыстар тобу Факырдин Баяковго баш байгени берип, анан ошол жерден бүт облустардан келген Кыргызстан комузчулары 100 комузчу чогулуп Карамолдо Орозовдун ибаратын черттик. Ошондо тиги киши биринчи туруп ошо ибаратты баштап чертти да, анан иши кылып ошондон баштап тааныш болуп калганбыз. Андан кийин Ош облусуна барып калдык биз 86 бекен 87 жылдары. Улуу акын Токтогул Сатылгановдун эмеси болду. 125 жылдыгы болду. Ошол жерден барганда анан кийинкири ошол жерде бир жумадан ашык жүрүп, ал жерде да кароо болду. Кароодон дагы ошол баягы чогуу жүрдүк. Баскан турганыбыз бир болду. Ошо кылып маектешип түгү болуп ошол жерден кенен тааныштык. Анан ары Өзбекстанды көздөй өтүп, ал жерден дагы ошол жерде кыргыз айылдар бар экен. Аларга да концерт койдук. Анда Болуш Мадазимов да бар эле, раматылык. Ал киши менен кошо ошол Факырдин Баяков болуп, анан бир топ комузчулар иши кылып концерт коюп, бир 3-4 күн жүрүп, анан кийин ушул жакшы тааныш болуп калдык. Анан ошо биринчиден баягы ушул комуз өнөрүн аябай жакшы өздөштүргөн экен бул киши. Анан күүлөрдү так орду менен бузбай чертчү. Анан чын-чынына келгенде ошол кезден баягы ал кишилер бизден улуураак, анан биз баягы кичине жашыраак болгондуктан чын-чынына келгенде үлгү алдык да. Факырдин Баяков деген ким деген негизи суроо туулганда эле мен мындай билем да, жеке мен өзүмдүн оюм. Факырдин Баяков деген бул киши өтө жогорку деңгээлдеги профессионал музыкант деп жалпысынан айтам да. Ал эми анын ичинде ошо салттуу өнөрчүлүгүн аркалап, салттуу өнөрүнүн ичиндеги биздин мурасыбыз болгон комузга өмүр бою башын сайып коюп иштеген инсан, улуу устат деп эсептейм да. Биз баягы кенедей кезиштен ошо Факырдин агайдын ойногон аткаруучулук чеберчилиги менен тааныш болуп, ал кишинин ошо чыгармачылык, устаттык жолун дегендей. Мүмкүн мен баягы кичинекей кезимде ар кандай кароо сынактарга катышып жүргөн убактарда Ошуктон көргөн убактарым болгон. Эми баягы балалык менен жакшы эсиңде калбайт. Анан негизи баягы орусча айтканда официалдуу түрдө агай менен Таластан Манас ордосунан 2000 жылы Атай Огонбаев атабыздын 100 жылдык мааракесинде таанышкам да. Андан сырткары билем, ошо агайдын эмгекчилдигин, көптөгөн шакирттерди тарбиялады. Ошо түштүк регионунда негизи эле аттуу баштуу кыргыз элине чоң салым кошкон комузчулардан үчөө десем болот да. Бул эми менин жеке оюм. Ошол мурунку кыргыз салттуу музыкасынын каймактары деп ушул 3 кишини айтар элем да. Болуш абабыз, Болуш Мадазимов, Саадабай Шабданов атабыз, андан кийин ошо Факырдин Баяков агайды. эл-тээр мамлекеттик телерадио компаниясы дагы ушул 50ге чыгып отурат да, өткөн жылы чыккан негизичи. Ошол 50 жыл ичинде агайдын ушул черткен күүлөрү, балким ошол мезгилде ырдагандары дагы баарын жазып калган биздин ушул жерде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер устатыбыз Мейманбек Касымов отурат да. Дос да болуп жүрдү, жакын да болуп жүрдү. Мейманбек агай бул Үмүт жеңебиз менен дагы, Факырдин агай менен дагы өтө жакын жүрдүңүздөр. Негизи эле ошол баягы биздин алтын казынасыз, эми алтын казынада эмнелер бар? Азыр чындыгында мындай эскерип отургандан кийин анан кээде Факырдин өзүнүн черткен күүлөрүн карап турсак, бири 72, бири 76, бири 83 жылы жазылган күүлөр ушунчалык тунук, таза, ушун тыкан чертилген күүлөр да мындай кылып. Мен ойлойм да баягы жана Жокем айткандай, мына дагы бир жакшы комузчу бар Латток Оморов деген бир окуяны айтып берген. Мен дейт пластинканы коюп, Ыбырайдын, Карамолдордун күүлөрүн пластинкадан коюп,
Анан ошол эле күнү факырдын черткен нуксам деп, ошон 99% дал келет эле күүлөрүн ушунчалык окшоштуруп так черткени. Эми баягы черткенде чертип кетермин, эми баягы уккан кишиге анын кайерынан бурап кетти, кайерын кайрып кетти билбейсиз. Бирок ал киши комузчун сындай билет. Ошо кишинин айтканын мен таң бергем. Чындыгында эле ушу залкарлар биздин ушундай арабыздан чыгат экен. Сиздерде канча казына жатат, канча жаштыгыңыздар менен кошулуп, ошол күүлөр, ошол чертилген күүлөргө кошулуп ырлар ошол заман чогуу бирге өттү. Эми бул жакта биздин Ош гуманитардык институтунун окутуучусу, элибизге белгилүү атактуу комузчулардын бири Баяман Сагынбаев агайыбыз отурат. Агай, куш келипсиз. Эми сизден угалык. Мен Факырдын дос менен дос болуп жүргөнбүз. Мен 74-жылы институтка министрликтен багыттама менен берген барасың жак иштеп Ошко деп жөнөткөн. Адады кадр руханият ассоциациясынын кийин башкарып жүргөн агай эле. Ошол маалда эле бизди училищеден Москвага жөнөткөн маалда деле ошол кадрдын башчысы эле. Анан кийин биз бүтүп келгенде деле ошондой болду. Анан мен ошо мына комузду училищеде кармачылым, училищеде окуп жүрдүм. Училищеде да мага ошол жолум болду. Ошол Нурак Рахматлык менен биз бир группада окучубуз. Нурак ошондой эле күчтүү комузчу. Ошондон таасир алып, ошентип ансамбльге муну жашып. Кийин мен бияка келгенде Факырдын досум таасир болуп калды. Комузду кайта кармаганга. Себеби Москвада комуз үйрөтпөйт да. Ошол комузду кайта кармаганга ушул Факырдын досум себепкер да. Кантсе дагы биздин билишибизге караганда мына биздин устаттар, агайлар отурат. Жолболду агай ушул эски мурдагы
15% нанын жеп ошол мезгилде өскөн комузчулардын кайрыгы башкача. Азыр мына Баяман агайдан эле билинип турат да. Эми Баяман агайдын жанында мына биздин 3 бирдей кыргыз элибизге аттын кашкасындай таанымал инсандар отурат. Ош мамлекеттик университетинин профессору биздин Устат агайыбыз, бул жерде Бухарбай Иметов агайыбыз, арт жагында чачы буурул баскан атактуу обончу Ош мамлекеттик университетинин доценти айтылуу атактуу агабыз Эген Талипов, ошондой эле мына Суйкайган Сулайман тобу ошол жердеги чоң биздин мамлекеттик музейди башкарып турган, биздин ошол Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, тарыхчы, белгилүү инсан Султан Абдурахманов агайлар келип отурат. Эми сиздерге ошол катар менен эле бир сөз берейин деп атам. Агай жөнүндө көп жакшы билесиздер сиздер. Айрыкча Бухарбай агай, сиз ушул жанында чогуу чейрек кылым бирге иштедиңиздер. Ысык сууктун бардыгы өттү дегендей. Сиздердин угалык агай. Силер көпчүлүгүңөр билбейсиңер, Фахриддин агай биринчи ошо дирижериядан сабак берген бизге келип. Анан кийин мына 77-78 жылдардан баштап анан комузга өткөн да. Анан эми Фахриддин агайдын баягы бир ушундай касиетин бардыңар белгилеп кеттиңер. Чындыгында Фахриддин агайга ошол музыка үчүн кандай каражаттар керек болсо Кудай таала бардыгын Фахриддин акайга берген да. Эң алды Фахриддин агайдын ошол угуму, сулук деп коет билесиңер, өтө жогору болчу да. Бизге тапшырманы берип коюп, анан сыртта тамеки чегип биздин ойногонубузду тыңшап турат эле дагы, анан кирип келип туруп, сен мына жерин туура эмес ойнодуң, мына тактыга келгенде созуп койдуң, бул жерин мындай кылдың деп так айтчу эле да. Анан айрыкча мына 9 кайрыкты мен билем да. 9 кайрыкты ушунчалык чертет эле. Бир жолу ошо Рыспай аканын 60 жылдыгы болуп калды мына театрда. Ошондогудай 9 кайрыкты черткенин мен уккан эмесмин да. Ушунчалык эл дагы дымы бугуп тургандан кийин дөй ушундай бир элдин бардыгына жагып, ушундай сонун черткенди ошондо. Кээде бул чыгармачылык адамдар билет, кээде бир ушундай бир эргүү пайда болот окшойт да. Анан эми Фахриддин агай чындыгында биз кишини жоготкондо бир тоогулагандай эле болду да. Биз аны бир жагынан ага катары, бир жагынан агай катары, адам катары, анын ички дүйнөсү, сырткы дүйнөсү, мамилеси, адамгерчилиги бардыгы жаркырап келишип турган адам эле. Эмне дейбиз эми? Ошол силер айткандай Фахриддин агайдын элеси, күүлөрү бардыгы ошол жүргөн турганы бизге сабак. Эми мен Фахриддин аке менен биз качан кандай таанышкандан мурда Айдадан сурагым келет эле. Айда, үйдөгү бала комузуңду жоготуп жибердиңби? Ошону Фахриддин аке менен Үмүт эже 2012 жылдын февраль айында атайын белек кылып мага алып келген. Үмүт эже. Ошол бала комузуңу мына Аптап эжекенин окуучулары бүгүнкү күндө канча чоң комуздарды алып берсем дагы үйдө ошол Фахриддин акенин белек кылган ошо бала комузду үйдө ошону менен машыгышат Аптап эжеке. Бул ошондо берип атып мына кабинетте Үмүт эже чогуу элек ушул айда машыккан комуз деп ушул комуз мына ардактуу белек катары эми көңүлү сүйгөн пендеге баягы жакшы саналаш, жакшы замандаш катары белек кылып алып келген. Бул биздин үйдүн эң чоң таберик белеги. Ал эми Фахриддин аке менен биз мына бала күндөн бул кишилерди биз телевизордон көрүп, Фахриддин акелерди, Жолболду акелерди, Садыбай акелердин бардыгын биз телевизордон көрүп суктанып чоңойгон жаштарбыз да. Бул киши менен биз түз жакшы жакын саналаш болуп калганыбыз ушул 2011 жылы мен элтерге ушул түштүк боюнча жетекчи болуп, орун басар болуп келгенде ушул жерден жакындан тааныштык. Таанышып, бирок биз 1000 жылдык тааныштай бир тууган болуп калдык десем жаңылышпайм. Мына Садыбай аке, Жолболду аке, Фахриддин акелер келишип ушул жерде фонограмма менен бардык нерселер чертилип, топтолуп жүрөт. Бирок нукура өзүбүздүн чертүүбүз менен, өзүбүздүн аткаруубуз менен чыгармалар чертилбей жатат дегенде биз насихат деген автордук атайын берүүнү ачып, ошол жерде күүлөрдүн, ырлардын тарыхын тарыхтай,
өз уркунда сактап калууга аракет жасаганбыз. Кудайга шүгүр, Фахриддин акенин дагы биз 30дан ашык күүсүн Үмүт эже, Айжан өкөңөр чогуу тартып ушул жерде 30дан ашык күүсү бүгүнкү күндө ЛТРдин казынасында турат. Бул элдин чоң баалуу архив мурасы болуп калат. Себеби мында эч кандай фонограмма аралашпай, эч кандай бир кошумча бир үн берилбей, кандай чертсе, кандай абалда чертсе ошол боюнча сакталып калган Фахриддин акенин баалуу эстелиги мына ЛТРде. Үмүт эже, мен ушу эфирден пайдаланып жалпы кыргыз журтчулугунун атынан сурайт элем. Фахриддин акенин баалуу буюмдарын музейге өткөзүп койсоңуздар, бул Баяковдардын үйүндөгү баалуу мурас эмес, кыргыз элинин төрүндөгү баалуу мурас катары сакталмак. Ушуну ойлонуп көрүңүз. Ак сөз болду. Мен кечээ күнү ушул Султан агай менен сүйлөшүп, чындап эле ошол жерде биздин ушул Сулайман тоодогу тарыхый музейибизде Болуш агайдын кармаган, туткан буюмдары күнү бүгүнгүндөй сакталып, ушунчалык сонуп турганын көрүп мени суктандырды. Демек биз ойлойбуз, келечекте буйруса өзүңүздөр чоң казынага өзүңүздөрдүн дагы агайдын ошол элеси, ошол жердеги бир жакшы буюмдар турса өтө жакшы болот. Анан агайдын сөзүнө бир кошумча, жана Казакстанда барганда биздин кыргыз комузчуларыбыз, залкар комузчуларыбыз көп күүлөрдү чертип жүрөт, бирок ошолордун ичинде биздин Кет бука деген күүдү жалпы түрк дүйнөсүндөгү биз комузчулар, ушу күү черткендер талашып жүргөндө, ошону эң ийинине жеткирип, ошол Казакстанда Фахриддин агай черткен, бардыгы Фахриддин агайга там берген. Демек, агайдын улуулугу дагы ушул жерде турат. Эми Эген агай, сиз эмнени кошумчалайсыз да? Мен бир фактка кайрылайын. Ош шаарында кезектеги бир шайлоого байланыштуу студенттер менен, мен аккордеоным менен, Фахриддин агам комузу менен ушу шаардын ичиндеги мектептерди кыдырдык. Ошондо чоң бир залга олтурдук, мектептин окуучулары, мектеп өзбек тилдүү мектеп. Мектептин агайлары, эжекелери, окуучулар баары отурду. Мектептин айланасындагы эл журттун баарын чакырып, орто жашы бар, аксакалы бар, өтө жашы улгайган аксакалдарды алдына олтурду, бир 20дай өзбек чалдар олтурду. Анан ошол жерде студенттер менен концертибизди бере баштадык, айта турган сөздөрүбүздү сүйлөй баштадык. Кезек Фахриддин агама келди. Фахриддин агам комузун күйлөп туруп, Эген берди, мен азыр буларга бир өздөрүнө жаккан бир музыкасын ойной берейин деп, Мүнажат деген өзбектердин музыка дейби, күү дейби, ошол музыкасын комуз ойноду. Комузда ойноп олтурса, жанагы алдындагы олтурган чалдар кулагын түрүп ушунчалык курсан болуп угушту да. Күүнү комузда ушундай келтирип ойногондо, жанагы чалдар орларынан туруп келип, Фахриддин баягы агайымдын колунан жыттап, колунан өп, комузда ушундай ойногон адам бар экен деп көздөрүндө жаш алып ыраазы болушту да. Мен ошондо Фахриддин Баяковдун чындап эле өтө мыкты комуз экенин мен да ошондо Фахриддин акем ушунчалык там бердим да, бул кандай бу? Кыргыздын комузу менен Мүнажат деген. Кийин өзүнөн сурадым, ал сиз ойногон музыканын мазмуну эмне десем, бул Кудайга жалынуу деген музыка. Аллага жалынуу деген музыкасын ойноп бердим. Көп экен да биз тилде айтканда. Бул бир факты. Эми Фахриддин Баяков жөнүндө жакшы кылып бир китепче жазса болот да. Бул кишинин өмүрүн эскерип, бул кишинин жашынан ушул канча жыл жашады, кантип, каерлерде кантип эмгектенди, кандай адамдар менен иштешип жүрдү. Биз Ош мамлекеттик университети Фахриддин Баяковду эч качан унута албайбыз. Атанын сиздерге өзүнчө берген бир таалимин, атанын берген бир кайрыктарын айтып кетсеңиз да. Кичинекейимде эсимде бар. Мен кичинекей болчумун, анан үйгө коноктор көп келчү. Ушундай көп коноктор келип, менмин деген ошо Рыспай Абдыкадыров, эл артисттери, профессорлор келип, аябай бакы шакы болуп, ушундай болуп отурат элек. Анан мен сөзсүз түрдө мен скрипка ойноп берчүмүн. Алар батасын берчү. Сен кийин кыйын музыкант болгун, мындай скрипач болгун деп. Ошолор эсимде бар. Анан атам өзү дагы жанагындай конкурс концерттерге даярданганда пластинкалардан угуп, анда ноталар жок, кичинекейимде эсимде бар да. Пластинкаларды угуп, ошо пластинкалардан занимация этип, чоң конкурстардан гран-при мыкты деңгээлде аткарып, так чертип, жеңүүчү болчу да. Ошо
Анан кийин КТРден Нурдин Төрөбеков деген звук оператор эмеге чакырып, үнүн алып калайлы деп, комуздун үндөрүнчү алтын фондко керек болуп атат деп. Ошондо 60тан ашык күүлөрдү жаздырды да, алтын фондко кайтып калтырып. Ошондо Нурдин айтып атпайбы, ушундай так черткен адамды мен көрө элек болчумун комузчулардын арасынан. Ушундай жүрөгүңө, сөөңө чейин жеткирип аткарат экен. Ушундай салмактуу чертет экен деп эме кылганда мага айткан, таң калыпчы. Анан ошо күүлөрүнөн 9 кайрыкты, күүлөрү көп, жалаң жанагындай кара күүлөрдү аткарчу. Көп комузчулар айтат, эң кыйын кара күүлөрдү ушундай так чертчү. Мындай орусча айтканда ему легко давалось депчи, оңой эле мындай чертип койчу деп. Ошол нерселерин айткым келет. Дагы жана Зайнидин Иманалиев деген комузчу да айтып калчу да. Бишкекте өткөндө эле телефондо сүйлөшүп, ошо атам жөнүндө эскерип, аябай көп сүйлөштүк да. Ошондо да айтып атпайбы, мен ошо Карамолдо Оростун конкурсу болгондо, ошого 100 жылдыгында ошондо көрдүм атаңды. Бишкектен эмес, Оштон келип, бөтөн жерден келип, ушинтип так черткен комузчуну ошондо мен көрүп таң калдым. Анан кийин так черткенин дагы кийингенин, анан сүйлөгөнүн деп, Бишкекте бизде мындай эмелер жок. Мен ошондо аябай таң калгам деп, ошондой аябай көп сүйлөшкөнбүз да. Ошол атам мындай ак көңүл болчу, ичинде кири жок, жан дүйнөсү жаш баладай болчу да. Баарыбызды ушу чыгармачыл жолго салган ошо атам салымы чоң да. Анара сиз айтсаңыз да, мына ар бир ата эне, ар бир уулуна болобу, кызына болобу, небереге болобу, же окуучусуна болобу, ар бир инсанга өзүнчө мамиле кылат да. Сизге кандай мамиле кылар эле? Мен баягы атамдын эрке кызы болчумун. Үйдө мындай шоктук кылып, же бир нерсе нарушение кылсам да, мени всегда эме кылчу, коргочу да. Эч бир тил мындай угуздурбай, дайыма эме кылып, бир жактарга барганда да дайым мени ээрчите барчу. Анан атам эң мындай баалаган касиеттеринен бири мындай идеалдуулукту мындай бийик тутчу да, мындай кийингенде да бүт идеально кылып, бардык нерсесин мындай өз деңгээлинде кылып, тамак жегенде да ошо өзүнүн мындай деңгээлинде мындай туура тамактанып, бардык жагынан мындай идеально болуш керек депчи. Анан дагы бир эмеси мындай оптимист болчу да, мындай алдыга болгон көз карашы, мындай алдыга дайыма умтулчу да. Анан бизди да айтат эле, биз мындай кыздарым мындай дайыма алдыга умтулушуңар керек. Биз мындай дүйнө жүзүн багынтышыбыз керек даже деп, ошондой бизге стимул берет эле да. Көп заниматься эткиле деп, анан көп кыялданчу мындай чет мамлекетке чыгып, анда гастролдо болуп барыбыз, семейный мындай концерттерди берсек деп. Анан 2004-жылы эжем экөөбүз Ош мамлекеттик университети аркылуу мындайча айтканда Кыргызстандын атынан Кипр өлкөсүнө, ошо Белопаис шаарында музыкалык фестиваль болгон. Ошол жакка барып катышканбыз. Классический музыка боюнчачы. Анан мен ойлойм, атам аябай келгенибизде аябай сыймыктанып, бизге ушунчалык ыраазы болгон да. Буюрса, рахмат сиздерге. Ал эми бул жакта биздин мына Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары, доценттери, элибизге белгилүү обончу аткаруучулар, Исмайыл Бакиров агайыбыз баш болгон, Абдыкерим Ахмедов, бер жакта биздин Ош педагогикалык институтунун ага окутуучусу, белгилүү комузчу Алмамбет агай, арт жакта дагы агайдын шакирти болуп турат. Эми мындай кылалык, негизинен агайдын баягы чоң дүйнөгө кошулуп, айрыкча сиздер менен ушул жакындан чай ичкенде, же болбосо көчөдө жүргөндө, же бир коомдук жайларда чогуу жүргөн аябай бир жакшы, кээде бир тамашалуу, кээде агайдын ушунчалык бир эме жакшы жактары болчу. Комуздан жана устачылыктан башка ушул эс алганды жакшы көрүп, кайырмакты көтөрүп, ушул мылтыгын көтөрүп алып, баягы эмеге аң уулап, балык уулап чыгып кетчү жайларында көп билип калчу элек да. Анын көбүн сиздер билесиздер. Исмайыл агай, сизден баштасак анда. 1978 жылы мен биринчи курска келгенмин ушул факультетине. Келсек, ал убакта Факырдин агай биз ушул музыкалык педагогика факультетинен бөлүнүп, музфак болуп бөлүнгөн экен.
Анан кийин Факырдин агайга хорду берген экен. Анан ошол мезгилде эми азыр айтып кетишти алдыда агайдын негизги кесиби өзү бул дирижерлук. Анан дирижированиядан агайга бөлүндүм мен 1-курста. Анан хордон дагы агайдын сабагында окудур. Анан кийин 2-курста бир кандайдыр себептер менен мени башка мугалимге бөлүп коюптур. Анан бир пактадан келсем эле Факырдин агай жинденип алган, сени ким бөлдү, ким каяка жазды. Анан эч ким билбейт, анан болбой коюшту, жок бул болбойт, эми 1 жыл башка мугалимде окуп турсун. Анан буну айтайын дегеним, агай хор дүйнөсүнө ошол 78-жылы катышты да. Себеби хордон өзү отдельно өзү сабак алып, сабакка киришти дагы. Сабактагы бизге берген, жалпы эле студенттерге бөлүнгөн бир кандайдыр бир чоң касиети бар эле. Башка мугалимдерден өзгөлөнгөн өзүнүн бир ишмердүүлүгү бар эле да. Анан кайра дагы 3-курстан алып, бул бир эле мен эмес, ошол агайда бөлүнгөн 2 студент бөлүнүп кеткен экен, кубалап жүрүп кайра өзүнө жаздырып, анан ошондой бир айткан, мен эмнеге силерди талашатам? Мен силерди дирижирование сабагы менен кошо вокалды да кошо үйрөтөм. Ошо менен кошо хорду да үйрөтөм. Башка мугалимди эми ал өзүнүн методу менен үйрөтөт деп, кайра үчөөбүздөн кайра өзүнө 3-курстан алган да. Анан хорду өткөндө азылдашат эле. Инструментке тийбе келе. Инструментке тийбестен үндү алмай. Ошондон анан слух арызат. Тонду ошентип алып берет. Анан кийин экөөбүз кесиптеш болуп калдык. Бир 10 жыл өткөндөн кийин анан 1-2 жолу тон берсем ала албай калды агай. Анан кийин эмне болду? Бизди мынтип үйрөтпөдүңүздөр десем, күлүп отуруп анан сени алчы дейт, мени текшерет. Анан экөөбүз алып азылдашып алсак анан ошондо өзү айтты. Менин эң чыгармачылыгымдын өскөн мезгили, мындай бир талантымдын баягы музыканын толуп жеткен мезгили мен хор менен иштеген мезгилде экен деп айтты. Себеби хор менен иштеген мезгилде бир тышкарыда бирөөнүн сүйлөп аткан сонун сөзүн кайсытанан истекен айтып берет эле да. Кийин айтып жүрдү. Менин эң жогорку ушундай бир жетишкен толгон мезгилим ушул хор менен иштеген мезгил экен деп. Эми биз азыр агайдын комуз жөнүндө эмесин айтабыз. Кийин ошол өмүрүнүн акырында акыркы кийин азыркы комузчулар жөнүндө көп сурайбыз. Булар жөнүндө эмне деп айтасыз десек, комузчу абдан көп. Бирок азыркылар өтө эле темпке өтүп алды. Темпти көп кубалап коюп атышат. Шашылып чертип коюп атышат. Мен бир ушул кыжылат болгон жерим эле ушул дейт. Бишкектен да көп комузчулар чыгып атат. Бирок өтө эле темпти неме болуп атат. Бул күүнү темп менен бербеш керек. Күүнү дегенди баягы өзүнүн чыныгы, маңызы менен, өзүнүн мазмунун бериш керек деген көп айтчу эле бул сөздө. Абдыкерим агай, мен билишимче караганда сиз баягы Факырдин агайга чейин 2 чоң Залкардын мектебинен өткөнсүз. Ал Айтылуу Болуш Матазимов, Рыспай Абдыкадыров. Агайдын аккордеонун көтөрүп, Болуш агайдын комузун көтөрүп чоңойдуңуз да. Анан ошол жалпы биригип келгенде 3 инсандын ортосундагы баягы айырмачылык, алардан алган сабак айрыкча Факырдин агайдан болгон бир таасирлер. Болуш агай билбеген, көпчүлүк билбеген күүлөрдүн тарыхын айтып, анан чертип кыргыз элине калтырып кетти. Ушул жери менен өзгөчөлөнүп турат эле да. Анан агайдын дагы адамдык сапаты, мен ошол 4 жыл окуп колунда. Хордо эми хорду башкарыштагы бир 70 адамды башкарыш кандай мындай түйшүк болот, ошондо дагы баягы бир эмоцияга алдырбай, ушундай өзүнүн орду менен койгон агай эле да. Мен агайдан 2 гана нерсени үйрөнө албадым. Биринчиси кийингенди үйрөнө албадым. Таза жүрүп кийингенди. Экинчиси кандайдыр бир жинин келгенде агай эмоцияга алдырбай акырын башын жерге салып кетип калат эле да. Ушуну үйрөнө албадым. Агай менен мен студент болуп келгем 2000 жылы. Анан окутуп, андан кийин чогуу иштешип калдык. Мен ушундай улуу залкарлар менен иштешип, ушулардын акыркы мындай кенжетай шакирт болгону мен абдан сыймыктанам. Анан агайдын үй бүлөсүндө эжекеге ошо сиздерге ден соолукта болуңуздар. Ошо ар дайым агай биздин эсибизде, жүрөгүбүздө эч унутулбайт. Барыңыздар менен агай менен сыймыктанам. Рахмат. Алмамбет агай, айрыкча сиздер ушул эмеге багы аңгуулап мындай экинчи хоббим деп койчу да агайчы, ушундай деп. Ошол жөнүндө бир ооз. 79-дан 83-ке чейин агайдын казанында кайнадым да, жакшы эле.
Бирок көбүрөөк кайнасам дагы жакшы болмок экен. 6 жыл болуп калса эмне болмок дейм да. Муспакта окугандачы. Көп нерсени алмак экенбиз. Автопилот бизде фестиваль деп коет эле. Бүт Кыргызстан боюнча окуу жайлар боюнча фестивалга барып, жеңиш менен Ыбырайдын жеңиш деген күүсү менен колхоз кечин 4 колосто ойноп, биринчи эместен алып лауреат болуп келгенбиз Бишкектен. Агай көп эле нерселерди үйрөттү. Андан кийин агайга мен үйрөтө турган маалда кете берди да. Агай дагы ээрчитип көп нерсени үйрөтүп калдым мен дагы. Эмеге барып калдык. Балыкка жакшы болот элем. Мен кекилик атып берет элем. Алмамбет кекилик атып кел дегенде барат элем, кекилик атып келет элем. Анан балыкка ээрчитип калды мен кийин. Анан силер сулугун айтып атасыңар да, мен бир сезимин айтып берейин. Экөөбүз балык салып атабыз. Бир иримде балык салып атат агай. Мен ылдыйрак элем. Алмамбет берге деди. Не десем, bu жерде балык бар экен дейт. Кантип билдиңиз десем, кылга тийип өттү дейт балык. Аны койсоңуз агай десем, чын эле азыр туруптур деди. Экөө мен да ошол жерге салып калдым. Форель ушундай эме балык да, анча-мынча адамга алдырбайт да. Бир малда бир 2-3 мүнөт өтпөй эле бир балыкты алып койду агай, чоң балык. Мен ал жерде 1ден 2ден же 3ден эле балык болот, башка жерде болбойт да, башка жака салыш керек. 1 мүнөт өтпөй мага түштү да. Ошондо агайдын сезимине таң калдым да. Чындап эле кылга тийген экен, баягыны билип калыптыр. Анан ээрчитип балык барабыз. Башкалар менен дагы барат, анан агай айтат, Алмамбет окшободу. Не болду? Барсаң булар менен барсаң ачка калат экенсиң. Мен мынтык менен барам да, барам кекилик атып берем, пактек атып берем, өрдөк атып берем. Ок аткылып олар балыктан чыккыча мен куурдап, баардыгын таялап, шорпо салабыз да. Анан ушу акыркы күндөрү мени көбүрөөк эчтип калды да. Биринчи үйрөткөн күрсүн чертип берейин. Аскасында аққар тұрған мезгілде, тоо қойнында жаңғыртып күү чертілген мезгілде, ақ қалпағы башынан түшпеген алатоолук ел бар кезде эч качан кылымдап күүлөр күүнүн үнү өчпөйт. Кылымдап ушундай залкарларыбыз унутулбайт. Ушуну менен биздин кыргыз элибиздин атактуу залкар комузчусу Факырдин Баяковго арналган көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Аман туруңуздар.